Mine bizge mana şu şoly. Biz negizинен шал өндүрөбүз. Турмуш тиричилигибизде ушу менен өтөт. Сел жүргөндө каналды жууп кетип, эгинибиз суусуз калган учурлар көп эле болот. Климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттери Кыргызстанда көбүрөөк байкала баштады. Суу ташкыны, жер көчкү, кургакчылык жана эрте суук сыяктуу табигый көрүнүштөр жыл сайын көбөйүп баратат. Бул айыл чарбасына олуттуу зыян алып келип, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугуна таасир этет. Ошондуктан климаттын өзгөрүшүнө туруктуулукту жогорулатуу же ага ылайыкташуу өтө зарыл болуп турат. Жаан чачым болгондо мөндүр быйылгы жылы көп болуп атат го. Ошондойда мына адырдан полный суулар түшөт дагы мына сайлардан. Ошондо каналыбызды алып кетет. Баткен өлкөнүн башка региондорунун катарында климаттын өзгөрүүсүнө туруксуз. Эң начар жагдайда анын аймагынын 54%га чейин айыл чарбасында жараксыз абалга келиши мүмкүн. Анын ичинен 17,65% чөлгө айланат. Ошол эле учурда Баткен облусунда жаз мезгили ар дайым нөшөрлүү жаан-чачындар менен коштолуп, тоолордо сел жүрүп, айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө чоң зыян алып келет. Анткени кырдаал сугат үчүн колдонулган каналдарды талкалайт. Айдоо жерлери табигый кырсыктардан гана эмес, суу жетишпегендиктен жапа чекип жаткандыгын моюнга алуу керек. Сугат тутумдарынын көпчүлүгү техникалык абалы начарлап, натыйжасыз технологияларды жана сугат ыкмаларын колдонуудан улам талааларга суу ташыганда сугат суулар 40%га чейин жоголот. Кайыңды каналыбыздын жалпы узундугу 33 километрди түзгөн каналыбыз болуп эсептелет. Ушул биздин айыл өкмөттүн эң негизги ушул жашоочуларыбыздын сугат иштерине жүргүзө турган каналыбыз жалгыз ушул. Буга чейин иштеп турган каналыбыз ушул ремонт болгон жерден 60% сууду жоготуп алчу дек. Бул каналдын өзү курулушу 64-жылы курулган экен. Баткен облусунун максаттуу айыл чарба жамааттарында туруктуулукту бекемдөө жана климаттын өзгөрүүсүнөн келтирилген чыгымдарды азайтуу максатында Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Кыргыз өкмөтү жана жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте Орусиянын каржылык колдоосу менен климатты акылдуу сугаруу жана селден коргонуу чараларын киргизүү аркылуу Баткен облусунун климаттык туруктуулугун чыңдоо долбоорун ишке ашырып жатат. Бул долбоор Кыргызстандагы климаттын өзгөрүүсүнүн таасирине адаптациялоо боюнча улуттук планды ишке ашыруунун бир бөлүгү болуп саналат. Жалпы бюджет 900 000 АКШ доллары, узактыгы 2019-2020 жылдар. Географиялык камтылышы Баткен облусунун 3 районунун 7 муниципалитети: Баткен району, Төрткүл айыл аймагы жана Самаркандик, Кадамжай району, Алга айыл аймагы, Марказ, Орозбеков, Лейлек району, Ак суу айыл аймагы жана Кулуңду. Программанын негизги багыттары: метеорологиялык прогноздоо жана аны жергиликтүү деңгээлде колдонуу, сууну бир гыйла натыйжалуу пайдалануу жана суу эсеби үчүн жаңы технологияларды жайылтуу менен ички чарбалык сугат системаларын калыбына келтирүү жана коргоо боюнча иш-чараларды аткаруу. Климаттын өзгөрүүлөрүнө туруктуулук, суу үнөмдөө жана айыл чарбасындагы акылдуу климаттык сугаруу технологиялары жөнүндө кабардар болууну жогорулатуу, ошондой эле жаратылыш кырсыктарынын коркунучун төмөндөтүү.